Assalamu алейкум, урматтуу багастыруу Кыргызстан каналын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен көптөн бери байланыш албай атабыз. Бүгүн байланышка чыгып атам. Кудай кааласа иш көп, иштен бошобой жүрдүк. Туугандар, бүгүн биз Ош шаарында Мады айыл өкмөтүнө караштуу Руслан Бекназаров деген жаш агрономдун багына келе атабыз. Руслан менен көптөн бери көрүшө элекмин. Бүгүн зыярат кылып кетейин деп келе атам. Мына ушул участоктон баштап Русландын участогу башталат. Бул жерге беде тигилген, тиягында алма багы бар. Русландын быйыл Туркиядан алып келген көчөттөрү кандай адаптация болду, көчөттөр кандай көктөдү, канча пайыз кургады жана эмне болду, кандай кыйынчылыктары болду. Бүгүн ошол боюнча сиздер менен маалымат бөлүшөм. Бүгүнкү маалымат сиздерге өтө керектүү маалымат болот. Ошон үчүн биз менен бирге болуп туруңуздар, туугандар. Мына ушул көрүп турганыңыздардай жайкалган беде, Русландарга тийиштүү беде. Биринчи орумун оруп алыптыр. Бул бедени быйыл гана себишкен. Ассаламу алейкум. Руслан, сразу эле баштадык. Кандайсың? Жакшысыңбы? Ден соолук жакшыбы? Өзүңүз жакшысызбы? Ооба, сиз киргенде эле ар экен да. Азыр эми иштеп турам. Алдыңбы, албадыңбы арлардан биринчи жыткан? Алексаңар. Быйыл жакшыбы? Алек ары деле калбады, караган убакыт жок да. Берде ары жокпу азыр, Анча жасына бар. Бул кара гиласарбы? Усел. Уселбы. Мына туугандар, Русландын уселдери, усел 2. Буюрса августта улайсыңар. Августта улайш. Дагы 20 күндөн кийин улап баштаса болот. Азыр уласа деле болот, бирок кичине бүчөр жакшы кат элек. Бакты тааныштырайлы. Руслан, быйылкы келген көчөттөр канчалык адаптация болду, канчалык деңгээлде не болуп атат? Өсүү кандай быйыл? Кемчилиги кандай болуп атат? Артыкчылыгы кандай болуп атат? Ошол боюнча бир сени менен практика жүзүндө көрөлү. Бул жигит Руслан Бекназаров деген жигит, жаш агроном. Азыр жигиттер мынакей көчөттү алып тигип атышат. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысыңбы? Ден соолуктар жакшы. Туугандар, мынакей Русландын клубникасы, кулпунайы. Кулпунайдын бышканы жок азыр, Не деген сорт? Баягы эрте бышкан сорттор да. Клери бул жерде. Клери альбадыр. Клери жана альба деген сорттор, туугандар. Быйыл кандай болду? Ушул жерден канча сомдук саттыңар? 100 миңдик саттык, мына 3 сотук жерден. Туугандар, мына бул 3 сотук жерден 100 миң сомдук сатылган. Бул жаңы гана тигилген кулпунайлар болчу. Үстүнө сетке тарткылы шамал жерде катуу болот. Шамалдын катуу болгонуна байланыштуу мына сеткаларды жыртып кетти деп айтып атат Руслан. Азыр биз туугандар интенсивдүү бакка кирип келе атабыз. Бул жер тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Так, кайсыл жерден баштайбыз? Чекеден түшүп кетебиз. Болсо, чекеден. Быйыл кандай болду көчөттөрүң? Быйыл көчөттөр өтө жакшы. Мына наракта бош турган жерге былтыр Өзбекстан көчөтүн эккенбиз да. Бош турган жерге Өзбекстандын көчөтү тигилген. Бирок быйыл бузуп салдык. Түркиянын көчөтүн эктик. Туугандар, мына көрүп турасыздар. Алманы жипке байлап койгон. Ийип байлап койгон. Мына ушул учурда билесиздер, эгер алма тик тура турган болсо, демек бул жарышып өсүүчүгө кирет. Эгерде мына ушул бутактын градусу, мына ушул 90 градуска бурула турган болсо, мына ушундай. Бул күнгө жетиштүү саатын алат дагы, бышкандан кийин бул мөмөгө турат. Окшошпу? Сонун, малазамат, молодец. Мөмөсүн алып турган ошолорду тартайбыз. Мына тамчылатып суугаруу. Быйыл мөмөлөрүн алып таштадыңарбы? Жок, буларын алганбыз, ошо чекеде калтырганбыз, пышып калды. Пыштыбы азыр? Сон. Мына туугандар, аралыгын көрүңүздөр. 4кө 2 аралыкта тигилген, арасында техника жүрөт, кадимкидей иштейт.
тергенге жана техника менен иштегенге оңой. Мунун трасса жолу жүздүк менен шланга менен тартылган, ага 20лык шланга кошулуп уланган мынакей. Астында кадимки тамчылаткыч. Литрин көрүп туруп айтайын, азыр литри канча булар? Бул саатына 8 литр агат. Саатына 8 литр агат. 1 саат ага турган болсо, бул көчөт 8 литр суу агат деген сөз. Бышкан жагына өтөйлү. Парша оорусу жок, жалбырагын курт жеген эмес, көрүп турасыздар. Питаниясы жакшы. Чоңдугун көрүңүздөр, өтө чоң овалда жалбырактары. Модификациясы жакшы экен. Отошет менен күрөшө албай жүрөбүз жаздан бери. Дары сет кайра чыгат. Техника эч керек экен. Руслан айтып атат, ичиндеги от менен күрөшө берип чарчатты дейт. Албетте бунун ичинде техника боло турган болсо, Русланга кыйла жеңил болот. Бул бак Русландардын үй бүлөсүнө тиешелүү бактар. Үй бүлөлүк бак деп койсок болот. Так, астын ачып, тазалап, чөптөрдөн арылтып коюшкан. Кароо өтө мыкты. Көчөттүн өскөн жаңы өсүмдүктүн көрө турган болсок, 50 см, 60, кээ бирлер андан дагы жакшы өскөн. Тоскондо туугандар шарнирдик сетка деп коебуз. Мына ушул шарнирдик сетка менен тосулган. Бою 1,80 бар. Асты мынакей. Аралыктары жакын, үстү алыстап кеткен. Ушундай вариант, ушундай деме менен тоссоңуздар шарнирдик сетка менен. Сиздер үчүн жеңил түшөт. Стойкалары ар бир 2 метр жерден коюлуп тосулган экен. Бакта дем алуу деген жок, Руслан. Жок, дем алуу деген жок. Айлык деген жок. Жок, айлык деле жок азыр, факат. Эртең дем алам, берсин дем алам деген мынча жүрөбүз. Чоңдан бери. Мен бүтүп койсомдор. Чоңуна бак болуп жетишпей эле жүрөбүз. Ол ишти баштап, бул ишти баштап. Бул бактын этеги, балким сиздерге көрүнбөсө керек, кыйла узун. Көчөттөрдүн эртең мөмө бергенде көр анда иштин көйгөн. Азырга эми мөмө берилек. Ошо гүлдөрүн көйгөнбүз. Мына бул жерде бирек калтырдык. Ушуп калды. Мына туугандар, бул сорт Галавал деген сорт. Биз эрте жазда реклама кылып саткан Галавал. Галавал биринчи көчөттү калбай калды окуйт. Эсиңиздерде болсо керек, Русланды мен көчөттү сатып атканда контейнердин ичинде берки көчөт сактоочу жайда да тарттым эле көчөттөрдү реклама кылып. Азыр көрүңүздөр, ошол көчөттөрдүн бул былтыркы тигилген Галавал деген алма. Тегерек форма. Кызыл. Ар бир бутагында 2ден калтырышкан экен, мына ушул жерде 2 алмада. Чек көрөлүчү. Мына. Колерич. Кел машина. Шуну татып көрөлү азыр. Биринчи мөбөдөн татып көрөбүз. Катуу алма. Бирок немеси жакшы экен, канты жакшы экен. Катуу, бирок канты жакшы. Бул гала сорттордун ичинде эң жакшысы да баягы галаны көбүнчө 2-3 жол теришет экен. Бир тергендечи, бир үстүн кийин ортосун кылчу. Мына галавалды тез кызарат да, бардыкса кызарып, бир тергенде эме болсо экен. Бул бактын формасына келе турган болсок, жалгыз лидерлүү кылып тарбияланган. Тамыры 106 болуш керек, Тамырлары 106. Тамыр 106, 4ке 2. Эмен 106, 4ке 2 тигилген. Biz жарым кылса эле болчу да, 4ке 2. Чүйдө өлдү. Эгерде мындан дагы көбүрөөк интенсивдүү көп мөмө алам десеңиздер, анда сиздер мындан дагы жакын кылып тиксеңиздер болот. 1,80, 1,70, 1,5. Анда уже бутоого күч келе баштайт. Андан дагы интенсивдүү кыймылдай баштайсыздар. Интенсивдүү деген сөз туугандар, ушу тынымсыз кароо дегенди түшүндүрсө керек. Руслан.
Аз жерден көп мөмө алыш керек. Максат ушул. Карликти, полукарлик бактарда аз жерден көп түшүм тез жыйнап алуу. Бул бизнес проект болуп эсептелет, коммерциялык. Ылдыйлап басайлы. Деңиз деңгээлден бул азыр 1000ге жетип жетпейби? 1000ден ашыгыраакка дейм. Бул 1127 метр. 1127 метр. Чоңдугун көрүп атасыздар мынакей. Эрте жазда мөндүр урган. Мынакей мөндүр урган жерлери карарып турат. Руслан, сен өзүңдөн угайлы. Бул бактын артыкчылыгы, кемчилиги, Түркиядан келгенден бардыгыбыз баягы рекламасы эле күчтүү да. Анан бакты кызыгып кылып алышат да, анан кийин жер шарт туура келбей калат, же болбосо башка себептерден болот, анан мөмө тийбей калып атат. Сен өзүңдөн угайлы. Бул жерде өзү негизинен 4 гектарга жакын былтыр бактык экенбиз. 1 гектар 30 сотуктай мына турецкий көчөттөр галавал. Ушул жердечи. Анан калган 3 гектарга жакын жерде Өзбекстан көчөтү тигилген. Былтыркы жылы. Бирок экөөнүн баягы көчөттөр бирдей болгон. Башыначы Өзбекстан, Турция. Анан мына ушул көчөттөр көктөгөнү 100% болду Туркияныкы. Туркияныкы 100% көктөдү. Өзбекстан көктөдү дагы, жалбырак шагат албай эле туруп калды. Анан кайра ушул Саратан келгенде кайтып кетти да, курап калды. Анан күздө айдап салдык опчу эле Өзбекстандан не көчөт келсе бардыгын буздурдук дагы. Турция калды. Быйыл дагы 1-2 гектарга жакын Туркиянын көчөтүн эктик да. Быйыл дагы. Көктөшү кандай болду? Көктөшү быйыл да эле жылдагыдай ошо. Канча пайыз? 100дөн? 100%. Опа, мынасага. Кураган жок да. Бир да курабады. Жок. Мына туугандар, бир да кураган жок дейт. 100%. Көчөтү башкача экен да. Кароо кандай болду? Не берип атасыңар буну? Кантип багып атасыңар? Буну биз ушул листовый подкормка беребиз, жалбырактан. Жалбырактан бересиңер. Анан бул капельный решение менен машайна бердик 2-3 жолу. Ошо менен болду. Буюрса күздө ушул демофос, калий, фосфор берип баштайбыз да кошумча. Кудай кааласа эмтиканы күзүндө бересиңер. Азыр ушул машайна бердик. Азыр бул жерде жалаң галавал алма сорто. Бүт галавал. Качан мөмөгө коюп бересиңер? Бул кубаттуу өскөн сорт болгон үчүн кийинки жылдан уже кое беребиз. 3-үнчү жылдан эле канча алса ошонун баарын кое беребиз 3-үнчү жылдан. Боюну канчага чейин кармайсыңар буну? Мунун боюну 3,5 метр, 4 метрге чейин кармайбыз ошол. 3,5-4 метр. Ошондой кылып атабыз. Биринчи ишибиз бул деле. 3,5 метрден өткөрбөйбүз деп атабыз. Жаздан бери 2 жолу бутадык мунчу. Жаздан бери 2 жолу бутадык. Билесиздер, быйыл жашыл бутоо боюнча да көрсөтүү жүргүзгөм. Жашыл бутоо 2 жолу буташыптыр. Булар арасында чыккан, мына ушундай чыккан бутактарын алып атышат. Башкача бутактарды азыр мына пахта сыяктуу жумшак алып кое турган болсок, жайы сразу бүтүп кетет мунунчу. Бул жерден кийин неме чыкпайт, сок чыкпайт. Бүтүш кыйын болбойт да, оңой эле бүтүп кетет. Анан күчүн да калбайт. 1 жыл күтүп отурбастан, 1 жылдан кийин бутабастан сразу чыккан алып коюш керек. Башкача бутак болбойт. Русландын кийинки багына өттүк. Бул алмурут. Сорту кайсы сорт булар? Бул лесная красавица деген сорт. 3 сорт эгилген. Июнь сулуусу деген алмурут бактабыз. Азыр 4 сорт бар бул жерде. Бул жерде 4 сорт бар. Талгарка, лесная красавица, июнь сулуусу, лесная красавица, анан кивинак. Бул жагы бий экен, да? Бул жер эми аралаш сортторду кылганбыз. Кийинки картага өттүк. Азыр гилас бактабыз. 4 түрдүү сорт. Тамыр основной кайсыларды тиктиң эле быйыл сен? Бул жер максимум 4 тамырында 4 сорт. Скина бар. Скина, мына Зират, Регина Кордия, ошол 4 сорт. Регина Кордия. 4 сорт. Өскөнү жакшы өстүр быйыл, Өсүшү жакшы.
Кайсы формада тарыялайын атасыңар? 1 литрлүүбү? 1 литрлүү болду эле. Анан Булар деле 1 литр. скинаны KGB-га салып койгонбуз. Скина KGB-де. Салдык эми сизден үйрөнүп турсак. Кудай кааласа. Гиластарың жакшы өстүр. Жакшы өстүр. Эми biraz кечирээк салып калдык да. Биринчи лидер кылып анан шактар чыккандан кийин ылдыйнан кыркысына шак кийинки чыккан шактар. бул экинчи кийин чыккандар, а? Кийин чыккандар. Жакшы өстүр да экинчи жолу кыркылса, биринчи жылы тегилген. Руслан менен Малина поляга өттүк. Азыр Малина поляда келатабыз. Бул жерде азыр полька сорту. Маравила сортун кайка тегилген? Лапчекиге, бирок Маравила наркы картага тегилди. Мына туугандар арасында быйыл эле тегилген малиналар түйө баштаган. Так, мынаке. Мына туугандар терилбей калган экен, мына карарып калыптыр уже. Бул полька деген сорт, Европадан келген сорт. Быйыл адаптация болушу кыйыныраак болду менде дагы. Русланда кандай болду, азыр сурайбыз. Быйыл көбүрөөк кургады. Малина көчөттөр Европадан келгенде малиналардан потеря көп болду, жоготуу көп болду. Мына жерде чөптөрдүн өскөнүн көрүп атасыздар. Руслан муну атайын кое берген муну отобостон. Анткени бактын арасы малинаны билесиздер, салкын жерди жакшы көрөт. Нымдуулукту сакташ үчүн атайын ушундай пока отобой турат. Суусу азыраак. Местный малинага караганда бир аз суу азыраак. Быйыл тегилген малинаны көрүп атасыздар, жаңы өсүндө күзгүсү мынакей малина түйгөнгө аракет кыла баштаптыр. Аралы канча тегилген? 2ге 40 2ге 40 аралыкта тегилген. Бул Русландын стандарты, малинаны билесиздер. Ар ким өзүнүн тере турган стандартына жараша тегиши керек. Эгер көп малина алам десеңиздер, анда аралыгын жакындатсаңыздар болот. Мына жаңы чыкканда мына чоң кулпунайдай болгон. Колуңду алып турсаң көрөйүнчү мына. Так, охо. Мына жулуп алдым. Мына туугандар. Баштан аяк мөмө. Дагы 15 күндөн кийин келип малина жеп кетиңиздер. Мынакей. Аман алып турго. Баштан аяк мөмө. Бир жагынан гүлдөп атат, бир жагынан пышып баштаган. Полька сорту өз негизинен түшүмдүүлүк келет. Түшүмдүүлүгү дагы чоң. Полька сорту чындыгында түшүмдүү сорт болуп эсептелет. Муну кара, бою 2 карыш болуп алып, жер менен 1 болуп түйүп атат. Bir bolgalay көргөнбүз. Так, бир жагынан гүлдөп атат, бир жагынан алып атат. Жер бар эле. Мына нелерде өсүп тур. Так, мына мөмөсү. Төгүлүп кетти. Уже көрбөй калгандарың уже. Так, мынакей. Пульканын мөмөсү. Мына туугандар. Мөмөсү мына ушундай болот. Ошо биринчи экен да. Биринчи шактардан чыкканы. Ошон үчүн бир аз майдараак да. Экинчи. Бул кийинки жылга уже күчөйт. Маравила сорты. Жайылып гана өскөн. Полька сыяктуу, бирок мөмө бере элек. Али аракет деле кыла элек булар. Мына өсүүнүн үстүндө. Маравила тегилген картага өттүк азыр. Мына ушул Маравила деген сорт.
Тутамека болуп эсептелет. Узак мөмө бере турган, мөмөсү чоң боло турган сорт. Интернетке кирип көрсөңүздөр болот, кандай сорт экен. Азыр бизде быш элек. Быйыл тигилгенден мынакей. Бул кечирээк быша турган сортторго кирет. Так, мына жеринде уже эми гүлдөп, эми сала баштаган. Мына ушул Маравилла деген сорт. Маравилла сорту айтып кеттик, Тутамека деп. Бул демек үстүнө кыркып салсаңыз, астынан дагы бутактанып, мөмө бере турган. 2 жылдыгынан дагы берет, жаңы чыккан бутагынан дагы берет. Мына туугандар. Бул Маравилла деген сорт. Маравилланын адаптациясы Русланда дагы быйыл көбүрөөк кургаптыр. Маравилладан потеря көп экен. Менде дагы ошондой болду. Менде Русланга караганда дагы Маравилланын көктөшү кыйын болду. Быйыл күн катуу ысыды окшойт. Ошондуктанбы, балким башка нерседен быйыл көбүрөөк кургады. Мына туугандар, Русландын бир катар кылып аткан иштери боюнча тааныштырып кеттик. Астында баягы ширин мака, ширин жүгөр экен. Аякка өтпөйбүз, бактан эле азыл жагына чыгабыз. Быйыл тигилген Ginger Gold деген алма. Бакубат. Көрүп турасыздар, оорусу жок экен. Эч кандай оору жок. Ginger Gold бул Golden'ден эрте быша турган сорту болуп эсептелет. Эрте базарга чыгат. Эгерде сиздер жылуу, ысык жерде жашасаңыздар, анда ушул сортту байкап көрүңүздөр. Кулпунай тигилген бөлүккө өттүк азыр. Мына ал көрүнүп турган Азия деген сорт экен. Апрелдин 15-inde пышып баштаптыр. Бул болсо Альба деген сорт. Эрте быша турган сорттор. Бул биогумуска тигилген деген ушул да? Ооба, биогумуска тигилген. 50-50 кылып катышта тигилген. Так, оң жагында турган Клера деген сорттогу кулпунайлар. Элдин баары тигип аткай азыр ошо. Азыр мода болуп аткан Клер сорттору. Канча көп болсо деле бул сатыла берет экен да. Магазинге алып барабыз, жарым саатта 30 килограмм чыгат бир күндө. Жарым саатта алып коюшат элдер. Ой, азыр магазин алды биздин. Мына туугандар, бир эле магазин сатып атыптыр. Быйыл тигилген. Чыккан кулпунайдын баарын бир эле магазин алып аткан. Эми аркасы 300 сомдон саттык. Аркасы 300 сомдон алдычы? Алды 600. Мына туугандар, мына уктуңуздар, мына Руслан өз оозу менен айтып атат. Башында 600 сомдон саттыңар. Ооба, башында 2-3 жолу 600дөн сатылды, анан калганы 500, 450, акыры 300дөн токтоду. Охо. Мына туугандар, эгер бир эле бага эмес, мына ушундай кулпунай, малина тигип дагы бизнес кылсаңыздар болот. Бул чыккан көчөттүн бардыгын бактын арасына тигебиз. Мынакачы. Бактын арасы тазалыктагы турат, аккуратныйраак болот. Пермакультураны жасайт экенсиңер да буяга. Бактын арасына. Ооба. Бактын арасын пайдаланыш керек. Чөп чыгып эле жатат. Чөп чыгат. Албетте чөп менен күрөш өзүнчө бир проблема. Мына туугандар, сиздер менен бир катар бакта аралашканча сүйлөшүп, көрүшүп чыктык. Русландын багы мынакей. Эгерде интенсивдүү бак жарата турган болсоңуздар, Русланга кайрылсаңыздар болот. Былтыркы жылы да көчөт алып келген, кийинки жылы да буйрса алып келе турган болсо, өзүнүн көчөттөрүнө кошуп заказ менен алып келип бере алат. Номериңди айт, Руслан. 0778 94 05 05. Ошол ким бак кылам десе, буйрса жардам беребиз. Жерине жараша сорт тандап, подвой тандап, ошого жардам берген аракет кылабыз буйрса. Кудай кааласа. Руслан, ишиңе ийгилик, тынч аман бол.